азыркы учурда жаңы кабыл алган президенттин жарлыгын 291'di слайдты карап отурсаңыздар ар бир пунктуна токтолуп ошол законду талкуулайбыз да, сиздерге түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Президенттин жарлыгы менен 8 июлда 2021 жылдын 291 укazı жарлыгы этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуусунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндө убактылуу жобо. Ушул убактылуу жобо этностук кыргыздардын жана Кыргыз Республикасынын аймагында турган Кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте алуу маселесин кароонун тартибин аныктайт. Ушул убактылуу жободо төмөндөгүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат. Автоматташтырылган маалыматтык система, Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнүндө маалыматты топтоо, сактоо, берүү жана иштеп чыгуу менен байланышкан ишти автоматташтыруу. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө өтүнүч кат жазылат. Арыз ээси, анын жакын туугандары автоматташтыруу маалыматтык система аркылуу электрондук түрдө таризделүүчү жеке маалыматтары камтылган арыз анкета кабыл алынат. Мыйзамдуу өкүлдөр булар кимдер? Бул ата-энеси, асыроочулар, камкорчулар, көзөмөлчүлөр, ошондой эле арыз ээси алардын көзөмөлүндө болгон уюмдардын жана адамдардын өкүлдөрү. Чектеш мамлекеттер. Биз менен кошуна чектеш мамлекеттер бул Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан жана Кытай. Чектеш мамлекеттер менен бизде эки жарандык деген болуш керек. Эгерде Тажикстандын жараны болсоңуз, бияка келип Кыргызстандыкын алам десеңиз, Тажикстандын жарандыгынан отказ кылышыңыз керек. Ушул убактылуу жободо төмөндөгүдөй негизи түшүнүктөр колдонулат. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган. Бул калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы. Мына башчыбыз департаменттин директору Элиза Кандырбековна жерде сиздердин маңдайыңыздарда жаңы эле айтып түшүндүрүп кетти. Этностук кыргыздар булар кимдер? Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган жана чет мамлекеттин жарандыгына өзүнүн таандыктыгынын далилдери бар же башка мамлекеттин жарандыгына өзүнүн таандыктыгын далилдери жок кыргыз улутундагы адам. Арыз ээси бул Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу ниетин билдирген аракетке жөндөмдүү этностук кыргыз. Арызды президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин атына Садыр Жапаров Бургожоевичке жазасыздар. Балдар 18 жашка чыга элек балдардын баары бул балдар болуп, кичинекей балдар болуп эсептелген. Мына азыр эле Асхат Казыкханович айтып кетпеди, Сокулуктун территориалдык башчысы 16 жашка чейин балдарды эгерде ата-энеси бүгүнкү күндө указ чыгып Кыргызстандын паспортун алган болсо 16 жашка чейинки балдарыңарды элчитип келип эртелеп эле жарандыгын тастыктап алсаңыздар болот. 16-дан 18-ге чейин ата-энесинин ходатайствосы менен алса болот. Ал эми 18-ден нары уже бала өзү тапшырыш керек.
ушул убактылуу жобону колдонуу төмөнкү адамдарга жайылат. Бир ошондой эле кайрылман күбөлүгүн колдонуу мөөнөтү бүтсө же бүтүп жатса, көбүнчө этникалык кыргыздардын Тажикстандын паспорту бар да. Кээ бирөөнүкү кызыл паспорт жүрөт, баягы илгерки Советтер Союзунан калып калган. Мына ошол категориялар жөнүндө айтылып атат да. Экинчи, чет мамлекеттин аймагында төрөлгөн бала Кыргыз Республикасында 18 жаш куракка жетсе, жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын өз убактысында албаса, бул кимдер? Бул баягы ата-энеси балдары кичинекей кезинде Кыргызстанга келишкен, бирок бала Тажикстанда төрөлгөн, туурабы? Бул жака келип ата-энеси кийин жарандыкты алып атат, балдар калып калган. Алар бул жерде мектептен окуп, аттестаты бар, баары бар, бирок жарандыгы жок. Мына ошолор керек. Кыргыз Республикасында төрөлгөн адам, ата-энеси Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагында 18 жаш куракка жетсе, жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан өз убагында албаса. Төртүнчү, келген өлкөсүнүн жарандыгы жоктугу жөнүндө маалым катты берүү талабын койбостон Кыргыз Республикасынын аймагында жарандыгы жок адам катары таануу жөнүндө калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмдөрүнүн корутундусу болсо. Бул жарандыгы жок адамдар бар. Алар жанагы Тажикстандан дагы же Өзбекстандан дагы паспорт алган эмес. Бул жакка келген, 18ден ашып кеткен, жарандыгы жок. Мына ошолорго территориалдык органдар соңдорун салып, корутунду чыгарат, жарандыгы жок. Тажикстандан да алган эмес, Өзбекстандан да алган эмес, Кыргызстанда да жок. Мына ошолорго корутунду чыгарып, андан кийин аны жарандыкка документтештиребиз. Бешинчи, адамда чет мамлекеттин паспортун алгандыгы жөнүндө белги менен туулгандыгы тууралуу чет мамлекеттин күбөлүгү же туулгандыгы тууралуу актылык жазуудан көчүрмө же чет өлкөлүк паспорт менен документтештирүү фактысын ырастаган маалымат болсо, бирок өтүнүч кат берилген учурда чет өлкөлүк паспорту жок жана аны калыбына келтирүү мүмкүндүгү болбосо, паспорттун мисалы күбөлүктө паспорт алды деген штамп турат, туулгандыгы тууралуу күбөлүктө. Колунда паспорт жок, жоготуп алган, же билбей, туурабы? Же кандайдыр бир шарттар менен ошол адамдар дагы ушул пунктка кирет. Алтынчы, паспортундагы туулгандыгы тууралуу никеге туу жөнүндө күбөлүгүндө же маалыматтардын тамгалары туура жазууда айырмачылыктар болсо, көпчүлүк учурда күбөлүгүндө фамилия аты башкача, паспортто башкача, жана нике кагазда дагы айырма. Бир тамга болуп калат, же 2-3 тамгада. Мына ушундай маселелер менен да көп адамдар кайрылат. Мына ошолор дагы ушул пунктка туура келет. Чет өлкөлүк паспортунда же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө улуту деген графасы жок болгондо, адамдын этностук таандыгы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси менен ырасталса дейт. Болбосо, мен кыргызмын деп келип атышат. Кыргыз экенин кайдан билебиз? Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасы кыргыз, энеси кыргыз, же болбосо биз айтабыз кыргызмын болсун, атасы тажик, энеси кыргыз болуп калса, кайрылман алгыла деп, туурабы? Кайрылман тастыктоочу документ болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын жарандыгына жөнөкөйлөтүлгөн тартипте кабыл алууга өтүнүч каты 18 жаш куракка жеткен арыз ээси өзү жеке берет. Жана анын арыз ээсинин кайрылган жери боюнча калкты каттоо чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган
bölümünün kızmatkeri жана электронный система аркылуу кагаз түрүндө кабыл алса болот. 18-ден өткөн адам өзү жарандыкка тапшырууга тийиш. Бул жаңылык 30 декабрь 2022 жылга чейин иштейт. Ушул жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте баардык туугандарыңыздарга, баардык кошуналарыңыздарга, тааныштарыңыздарга айтыңыздар. 1 жылдын ичинде документ жарандыкка тапшырып, документ алганга жетишиңиздер. Рахмат. Азыр болсо биз могу жерге рабочий группа отургузабыз. Суроолоруңуздар болсо келип сурап ишти жүргүзсөңүздөр болот да, өзүңүздөрдүн маселелериңизди.